Талант Турдумович, биринчиден мына биринчи микрофонго чыгып атабыз, сизди куттуктайбыз. Жаңы кайрадан шайланышыңыз менен мындай бир адилеттүү калыс алып барып берсеңиз, анан эми бул жерде башынан эле ушу мыйзамдарды бузбасак деп айтып кетет элек да, Талант Турдумович. Талант Турдумович, биздики азыр чечим болду да, Жогорку Кеңеш чечими болуп атабы? Азыр чечим добуш бердик да. Мына жерде Конституцияда 86-берененде жазылып турат, мына мыйзамдар Жогорку Кеңештин чечимдери эгерде Конституцияда башкача каралбаса, депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгү менен кабыл алынат деп турат да. Эми мына мыйзам Конституция кандай болсо ушудан чыкпайлы? Кайра койгондун эмне кереги бар? Уже добушка коюлду да бул азыр. Мыйзам бузбасак дейм. Рахмат. Регламент менен кетебиз мыйзам. 5-нчи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мына биз бүгүн азыр дагы бир тарыхый окуяга же болбосо тарыхый дагы бир парламенттин атына шек келтире турган болуп атабыз. Азыр ушул жерде бир эки маселе көтөрүлүп атат. Комитеттер боюнча эгерде маданиятка, анан агрардык комитетке каршы болом десеңиздер, анда азыркыдай кылып дагы өттү кылып кое бересиздер анда. Бул жерде мына көпчүлүк чыгып сүйлөгөндөр дагы ушул агрардык комитетти бул биздин ашказаныбызга болсо, маданият комитетин башказаныбызга деп эсептегендер айтып атышат туугандар. Мен дагы бир жолу кайталап айтып кетейин. Могу соц комитеттин ичинде бул убакка чейин да жазылган эмес. Азыр дагы жок болуп атат. Маданият деген жок. Комитеттин ичинде дагы жок болуп атпайбы бул убакка чейин. Эми маданиятты өзүнчө кылалы, ошого адабиятты кошолу деген сөзгө каршы чыга турган болсок, анда биз маңкуртпуз. Биринчи микрофон. Урматтуу депутаттар, урматтуу төрага, кайрадан добушка коюшуңузду суранат элем. Андан кийин мына баарыбыз, мен кече баарыңыздардан суранып кеттим эле, сүйлөгөн сөзүбүз менен жасаган жумушубузду алып келсин деп. Ар бир фракция, депутаттык топтор ишеним көрсөтүп, биз комиссия түзгөнбүз. Бүгүн биз бири-бирибизге ишенбей отурсак, эл бизге кантип ишенет? Раз комиссия өзүнүн чечимин чыгарып келдиби? Шуну колдоп, ошол комитеттердин ичине азыркы айтылып аткан сунуштардын баарын кошуп иш алып барсак болот. Биз баарыны толук кандуу түшүнүп отуруп, бирок бул жерде кичине бир аброй топтош үчүн ар кандай сөздү сүйлөп атабыз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, дагы бир жолу суранып кетем. Кылган ишибиз менен сөзүбүздү дал келтирели. Рахмат.